Қазақстанда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Себеби көпкө созулган жаан-чачындан улам Алматы облусунун тоолуу аймактарында сел жүрүшү күтүлүүдө. Эскерте кетейин, Атлантикалык циклон Борбор Азия өлкөлөрүнө катуу жаан алып келип, көпчүлүк аймактарда суу ташкыны жүргөн эле. Эртең бул циклон кайсы тарапка багыт алат? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Учурда Атлантикалык циклондун биринчи күчтүү бөлүгү Кытайга жетип, нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүрдү. Жаан эртең этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларына да жаайт. Казакстанда болсо эртең да күн бүркөө болуп, көпчүлүк аймактарда жаан төгөт. Өзбекстанда булуттар толугу менен таркап, күн чайыттай ачылат, абанын температурасы жогорулайт. Түркмөнстанда аба ырайы ченемден тышкары ысык болууда. Тажикстанда туруксуз аба ырайы күтүлөт, Хорокорөндө абанын температурасы төмөндөйт. Кыргызстанда 23-июлда күндүз кээ бир райондордо жаан жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 18-23 метрге жетиши күтүлөт. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак болуңуздар.